Конституциялык отурумда өлкөнүн баш мыйзамынан светтик өлкө деген түшүнүктү алып салуу сунушталууда. Бул кадамга баруу менен коомдо өзгөрүү болобу? Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Айпери Шенкулова, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын Эл үнү рубрикасы. Аталган маселе боюнча коомчулуктун пикирин угуп көрдүк. Толугу менен алдыдагы видеодон көрүңүз. Аны изилдеп көрүш керек экен, билбейм ал жөнүндө маалыматым деле жок. Билбейт экенмин аны. Мен андай эмем жетпейт. Я вот это не понимаю. Если ошо сөздү алып койсо эмне болот, анда эмне башкача болуп калабызбы? Светтик мамлекет. Дин мамлекеттик бийликтен бөлүнүп, диний эмес жарандык негизде жөнгө салынуучу мамлекет. Мамлекеттик органдардын чечимдери диний негизге ээ боло албайт. Кыргызстан эч кандай дин мамлекеттик же милдеттүү деп саналбаган светтик өлкө. Жалпыга милдеттүү идеологияны же динди орнотууга жол берилбестик. Молдалардын чоң жамааты чакырып, мындай дубай салам айтты сиздерге. Светтик деген сөздү алып таштагыла деп. Бирок светтик сөздү таптакыр алып таштаганда мүмкүн туура эместир. Бирок мен светтик деген сөздүн ордуна алдыңкы илимге жана маданиятка негизделген мамлекет деген формулировканы киргизсек дейм. Жок, катышымын алдыраш керек экен. Кабыл алыш керек. Эми биздин конституциябыздын баары эскирип бүтпөдүбү? 30 жыл болду туурабы? Мамлекетибизге. Ошондон бери мамлекет бир астыга жылган же болбосо бир жаңылык киргизген жери жок да. Просто мамлекетибиз азыр орусча айтканда гранда турабыз, мамлекет уже бүтүп, чачылып бүтүп калды. Эми конституцияны өзгөрбөсө болбойт эми. Текебаев эле жулкунуп атат, билбейм. Конституция өзгөрмөйүнчө жашоо оңой болбойт го деп ойлойм да. Жок, бул менимче, менин оюм, личный оюм. Но бул конституция бизи менталитетке, мамлекеттин эмесиге туура келип жазылбаган деп ойлойм да мен. Себеби Кыргызстандын конституциясы кыргыз тилинде, Кыргызстанды ошол не дейт? Өзү немелерге, өзүбүздүн менталитетке жараша болуш керек да, каада салтыбызды бар жок сактай турган бир конституция болуш керек. Азыркы конституция ошо мурдагы эле ошо Россияны, башка мамлекеттерди кызыкчылыгы менен ошолордон көчүрүп алынган десем болот да. Мисалы Текебаев, немелер эми конституциянын атасы деп атасыдай болбойт да алар, себеби бул именно бир мамлекеттикин көчүрүп алган булар. Ошондой деп ойлойм да мен. Өзүбүзгө именно кыргызды ошо менталитетти, ката салтын сактай турган бир жаңшы бир конституция жазылса деп ойлойм да. Ошондой болсо жакшы болот. Жок, эми светтик өлкөнү алганда деле бул биз эми демократичный өлкөбүз да. Бул аябай эле туура эмес деп эле ойлойм. Мунучу тоталитардык режим деле кирип калышы мүмкүнбү деп ойлойм да. Бул светтик эмени алып салганда ошол боюнча эле калган оңго дейм. Эч эле өзгөрүүсүз, андан көрөп бул эч нерсени конституцияны өзгөртпөй деле иштесе деле болот дейм да. Айырмасы деле жок го дейм. Те же самые Арабские Эмираты. Что сейчас у них происходит? Они обратно включают светское, получается, у них сейчас также начинают клубы работать, разврат полностью. Это исламское государство. То есть здесь люди понимают, что мы просто на исламском государстве мы не вывезем. У нас нету ресурсов. У них есть ресурсы, они могут это сделать, они могут себе позволить хоть как жить. Но у Кыргызстана нету ресурсов. Каршы. Потому что туура эмес болуп калат го дейм. Если светский деп атасызбы? Ошону алайын деп атышат да. Туура эмес болуп калат. Конечно, против. У нас чем отличать от дикарей, от стран, которые закрыты ко всему миру. Это неправильно. У нас многонациональное, светское и не сказал бы, что исламское, религиозное государство, да. Я не знаю, зачем убирать вообще. У нас да, и проблем как будто других нету, что ли. Биз үчүн сиздин дагы оюңуз маанилүү. Кийинки чыгарылышта англис тилин орус тили менен катар эле расмий тил макамына киргизүү сунушун жергиликтүүлөр колдойбу, коомчулуктун пикирин чогуу угуп көрөбүз. Саламатта туруңуздар, биз менен бирге болуңуздар.